Өлкөдө коронавирустун бир нече түрү аныкталып, алардын эң коркунучтуусу катары британиялык штамм аталган. Ушул жылдын апрель-май айына илдетти жуктургандардын саны өскөн. Коронавирустун 3-чү толкуну башталат деген дагы сөздөр айтылууда. Ош шаарынын эли санитардык нормаларды кандай сактап жатат? Мына ушуларга жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Кыргызстанда ушул жылдын апрель айынан тартып коронавирус жугузуп алгандардын санынын өскөндүгү байкалган. Илдетте бир күндө өлкө боюнча 200-300 адам жугузуп, тилекке каршы каза болгондор да катталып жатат. Ал арада өлкөдө вирустун мутацияланган түрү табылып, жергиликтүү бийлик коопсуздук чараларын күчөткөн. Башка айларыбызга салыштырмалуу февраль-март айларында бизде туруктуу болду. Ал жерде 5 айына 5тен чыгып атса, апрель айында эле ушу бир айдын ичинде 92 ашты Ош шаарында. Май айынын ичинде жалпы 5 кишиден чыкты. Бул деген сөз биздин ошо кышкы айларыбызга салыштырмалуу бизде Ош шаарында өсүү байкалды. Ош шаарында биз алдын ала иштери да көбүрөөк жүрүп атат. Биз ошо шаарга транспорт унаалардагы жерлерде биз рейдтерди жүргүзүп атабыз. Алдын ала иштери базарларда жүргүзүп атабыз. Дезинфекция иштери жүргүзүлүп атат. Жабык имараттарда дагы ушундай мероприятиялардын, иш-чаралардын өткүзүшүндө биз толук көзөмөлгө алып иш алып баратабыз. Бирок ошого карабастан биздин Ош шаарындагы көп жерлеринде ушул адамдардын коомчулуктун көп болгон жерлеринде ушу санитар-эпидемиологиялык нормаларды сактабай жүргөн учурлар көп катталып атат. Кыргызстанда катталган коронавирустун мутацияланган британиялык штаммы коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Анткени интернет айдыңындагы маалыматтарда вирустун бул түрү буга чейинки коронавируска караганда тез жайылары айтылып, илдеттин курмандыктары көп болору тууралуу маалыматтар тараган. Кыргызстанда 22 апрелде биринчи жолу коронавирустун британиялык штаммы катталган. Бул илдет баштапкы вирустан кандай айырмасы бар? Акценттин бул чыгарылышында түшүндүрүп беребиз. Коронавирустун британиялык штаммы алгач 2020 жылдын декабрь айында Улуу Британияда табылган. Илдет SARS-CoV-2 деп аталып, COVID-19 караганда кооптуу экени айтылган. Вирус тездик менен тарап, буга чейинки вируска караганда 70%га бат жуга тургандыгы маалым болгон. Коронавирустун жаңы түрү дүйнөнүн 150дөй мамлекеттин каптаган. Адистер вирустун британиялык түрү өлүмгө алып келүү коркунучу бар экенин белгилешет. Британиялык штамм кыска убакыттын ичинде дүйнөдөгү миңдеген адамга жугуп, андан каза болгондордун саны да өскөн. Буга байланыштуу социалдык аралыкты сактоо, коомдук жайларда бет кап тагынуу, колду самындап жуу жана антисептик колдонуу сунушталат. Мындан улам биз эл көп топтолгон жайларда санитардык талаптардын кандай сакталып жаткандыгына байкоо салдык. Өлкөдө апрель айынан бери COVID-19 илдетин жугузгандар кескин түрдө көбөйүп, бул оорудан каза болгондар дагы катталууда. Ош шаардык мэриясы адамдар көп топтолгон жерлерде атайын түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзөбүз деп айтышкан. Биз азыр Борбордук базардабыз. Ош шаарындагы бул жерге күнүнө жүздөгөн адамдар кирип чыгып турушат. Бирок өзүңүздөр көргөндөй жарандар санитардык талаптарды сактабай, бет каптарды тагынбай эле жүргөнүн көрүүгө болот. Базардагы кардарлардан тартып, соодагерлер да илдет жөнүндө такыр эле унутушкан. Анткени коопсуздук үчүн антисептикалык каражат турсун, бет кап тагынгандарды кездештире албадык. Соодагерлер болсо эч кандай эскертүү болбогонун айтышат. Менин маскам бар, аз тагынбадым да. Неге тагынбадың? Элдин баары эле тагынбай жүрөт. Эл тагынбаган үчүн эле Ооба. Мен башка жакындарым, эл журттун баары жакшы, ошон үчүн. Таза. Кепилдик бере аласызбы? Кепилдик бере алам, ооба. Эми тагынабыз. Мына Ошто көп чыкпай аткандан тагынбайт эле да. Биз билбейт экен мындай нерсеничи. Бирок кечиресиңерби? Ковид көбөйүп атат да, сиз өзүңүздүн эле коопсуздугуңуз үчүн маска тагынышыңыз керек элесиз да ошону, Мен эле эмес, баары эле таппай жүрөт, бирок тагышыңыздар, кечиресиңер, Кечиресиңер ошо. Тагасызбы эми? Эми тагабыз, кечиресиңер. Борбордук базар дирекциясынын жетекчилиги болсо, алар тарабынан тынымсыз түшүндүрүү иштери болгонун айтат. Мындан сырткары ар жуманын дүйшөмбү күндөрү базарды дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп турарын кошумчалады. Ар жуманын понедельник күнү саат 11ге чейин эмеден келип ар жогун тазалашып, санитардык нормаларга келтирип, ар жогунчу кылып атышат. Анан базардын кызматкерлери күн сайын эле базарда иштегендерге, базардын конокторуна эскертип, антисептик, маска тууралуу эскертип иштер жүрүп атат. Понедельник күндөрү өздөрү келип кылышат санитариядан. Башка күндөрү биз өзүбүздүн күчүбүз менен ушундай иш-чараларды өткөрөбүз да. Ал биздин өзүбүздүн
эми инициатива боюнчачы Өзүңүздөрдүн күчүңүздөр болгондо антисептик баардык каражаттар өзүңүздөрдөн болобу ошондо? Же базардагы сатуучулар тарабынан болобу? эми Дезинфекция кылуу. дезинфекцияны биз өзүбүздүн күчүбүз менен кылып атабыз. Өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдөн, Ооба. Жашылча мөмө жемиш саткан Тешик таш базарында дагы борбордук базардагыдай эле акыбал. Мында келген адамдардын саны көп, бирок санитардык талаптарды сактаган, бет кап тагынган адамдарды дээрлик кездештире албайбыз. Сатуучулар күндүн ысыгынан улам бет кап тагынып соода кылууга мүмкүн болбой жатат дешет. Маска тагынып атат элек, о ысып кеттик да күнгө. Күнгө аябай эле ысып кетти. Азыр тагынып келдик эле күн ысып кеттик. Хо'p, endi taqib olaman. Maskami? Maska berilmayapti. Эскертүү берилип атат, маска такпоо деген. Ha, Эмне эскертүү атат? hali bu yerda hech kim aytmayapti, lekin televizorda aytishyapti. Маска такпоо деп эскертүү атабы? Жоқ, ескерткен жоқ, ешкім Биздин жаныбызга ешкимге өтүп, биз алып салып эле туруп соода кылып атабыз го, бири-бирибизден мына 2 метр алыстыкта турабыз го. Анан биз соода кылганда өздөрү мындайынан салып туруп кайра бияка өтүп алып атабыз, ошо. Элдин агымы көп жайлардын бири каладагы калкты тейлөө борбору. Күнүнө мында жүздөгөн жарандар ар кайсы аймактардан келишет. Мындагылар бет кап тагынуу мындай турсун жанаша отуруп кезек күтүшүүдө. Эпид кырдаал күчөп турган убакта элдин кайдыгер мамилеси вирустун мындан ары жайылып кетүүсүнө себеп болору турган кеп. Маска тагынгыла, аралыкты сактагыла деп эскертүү берип атабы негизи? Берди. Сиз эмнеге маскаңызды чалдыңыз? Маскам сомкамда калыптыр да кызым. Сактагыла деген эскертүү берилип атабы же берилбей элеби негизи? Нема дейди? Эскертүүлөр берилип атабы негизи эле мына имаратка кирип аткандай же? Эмнегедир мекеме жетекчилигин мындай жагдай тынчсыздандырбайбы? Айтор мекемеге келип кеткендерди көзөмөл кылган жан жок. Адамдарды биз мына эртең менен киргизип атканда айтабыз адамдарга. Маскасыз кирбегиле. Анан кийинки биздин жарандарга бул маска кийгилеби, мен өзүм билем деп сөздөр кайтарып атат да. Ошого эми буларды зордоп маска деп биз отдельно бир какой-то бир сотрудники кирешке бөлө албайбыз. Биз ошондун немесин акыбалын көрүп, бүгүн кеч бир неме мероприятиябызбы 20 адамдан киргизебизби, ошону эртеден баштап немени кылабыз. Ушунда жаңы эреже иштеп чыгат да бар айтсак болот экен да? Ооба. Коронавирусту алдын алуунун эң биринчи жолу бул вакцинация болуп атат. Бизге 29 мартта Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm вакцинасы келген. Ал эми 4 майда Sputnik V вакцинасы келди. Бул Sputnik V вакцинасы 65 жаштан жогорку жарандарга сайылса, ал эми Sinopharm вакцинасы медик кызматкерлерине жана мугалимдерге сайылат. Учурда биз ушул вакцинация боло турган бөлмөдө турабыз. Бул бөлмөгө күнүнө 20га жакын жаран кирип вакцина алып кетет. Дарыгерлер вирусту алдын алуунун бир жолу илдетке каршы вакцинация алуу экенин айтышат. Бирок калаада эмдөө жараяны солгун жүрүп жатканын байкоого болот. Буга себеп жарандардын вакцинага карата ишенбөөчүлүк пикири болуп жатат. Дарыгерлер кооптонууга негиз жок экендигин айтып, жарандарды эмдөөдөн өтүүгө өндөшөт. Вакцина Sinopharm бул Sputnik 5 бардыгы эле сертификаттары бар, ВОЗдон өткөн, өздөрүнүн таасири боюнча ошол бир деле таасири бар дегендей. 65 жаштагы же болбосо атайын бир оорулары бар адамдар алса, мунун таасири менен ал деген алдын алууга болот деп. Андан сырткары биздин ушул берип аткан вакциналарды биринчи очередте калк менен тыгыз иштеген контингенттерге, бул медицина кызматкерлери, мугалимдер, бала бакчада иштегендер, мына бул мэрияда аппаратта иштегендер, жана башка ошондордун өзүнүн контингенттери бар. Ошолорго биринчи берилип атат. Бирок бул деген ограничение болбойт, башкаларга дагы берилет бардыгына.
Пандемия башталган 2020 март айынан бери Кыргызстанда коронавирус жана пневмония илдетинен 1,5 миңден ашуун жаран каза болду. Бирок вирустун курмандыктарынын саны да жарандардын кайдыгерлигин жогото албагандай. Анткени жарандар жөнөкөй болгон санитардык нормаларда социалдык аралыкты сактабай, өз өмүрүнө гана эмес, жакындарынын өмүрүн да коркунучка коюп жатканын түшүнбөй жаткандай.